Саламатсыңарбы достор? Кел досторум, ар убакта ынтымакта бололу. Таарынышып калсак, кечиришип коелу. Көздөр көзгө тике карап, бир жылмайып коелу. Кана достор, мени карап, жылмайып койгула. Азаматсыңар, сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Балдар, бүгүн силер менен өтүлгөн темаларыбызды, үйрөнгөн тамга жана тыбыштарыбызды кайталайбыз. Келгиле балдар. Биз силер менен үндүү тыбыштарды өткөнбүз. Эсибизге салып алалычы? Ай, ат, апа, алма бул кайсы үндүү тыбыш менен башталып айтылды? Азаматсыңар. А тыбышы менен башталды. Орок, от, оймо. Бул сөздөрдө биринчи кайсыл үндүү тыбышты уктуңар? Эң жакшы О үндүү тыбышын уктуңар. Биз силер менен О тыбышы менен жана тамгасы менен таанышканбыз. Өрүк, өтүк, өрдөк деген сөздөрдө биринчи кайсыл үндүү тыбышты уктуңар? Эң жакшы үндүү тыбышын уктуңар. Биз силер менен тыбышы жана тамгасы менен таанышканбыз. Балдар, кайра бир кайталап эсибизге салалы. А, О, тыбыштары үндүү тыбыштар. Силер менен дагы биз созулма үндүү тыбыштар жана тамгалар менен таанышканбыз. Алар кайсылар? Келгиле, эстеп алалы. Ара, ары, жа, саат. Бул сөздөрдө кайсыл созулма үндүү тыбышты уктуңар? Азаматсыңар, созулма А үндүү тыбышын уктуңар. Кана, мени менен айткылачы. Бул созулма үндүү тыбыш. То, ток, музо деген сөздөрдө кайсыл үндүү тыбышты уктуңар? Азаматсыңар, созулма О тыбышын уктуңар. Биз силер менен А, О, созулма үндүүлөрү менен таанышканбыз. Тө, чө, сөлжан, көкөр деген сөздөрдүн баарында созулма тыбышы айтыларын айтканбыз. Балдар, биз силер менен кыска жана созулма үндүүлөрдү эсибизге салып алдык. Келгиле, баарыбыз чогуу дагы бир жолу кайталайлы. А, О, булар биз таанышкан созулма үндүү тыбыштар. Юра, юла деп айтсак, кайсы тыбышты айттыңар? Азаматтар, ю тыбышын айттык. Бул кандай тыбыш деп айттык элек? Эң жакшы йоттошкон тыбыш. Биз ю деп айтканда эки тыбышты укканбыз. Алар кайсылар эле балдар? Эң жакшы ый, у тыбыштарын угуп, ю йоттошкон тыбышты айтканбыз. Кана, баарыбыз кайталайбыз. Ю, ю, ю тыбышын айтканда дагы бир жолу кайталайм.
ый жана у тыбышын уктук. Бирок бир эле тамганы жазабыз дегенбиз. Пил, пахта, парта бул сөздөрдө кайсы тыбыш айтылды? Эң жакшы. П тыбышы айтылды. П каткалаң үнсүз тыбыш. П тыбышы сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин айтканбыз. Китеп, коён, козу, карышкыр деген сөздөрдө к тыбышы айтылды. К тыбышы каткалаң үнсүз тыбыш. К тыбышы дайыма сүйлөгөндө сөздөрүбүздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин айтканбыз. Чыны, чайнек, чач бул сөздөрдүн башында, ортосунда, аягында ч тыбышы кездешти. Балдар, айтабыз. Ч. Ч. Бул тыбыш каткалаң үнсүз тыбыш дегенбиз. Балдар, эстегилечи. К, П, Ч тыбыштары каткалаң үнсүз деп кандай түс менен белгилегенбиз? Азаматсыңар, көк түс менен белгилегенбиз. Биз силер менен өткөнбүз. Балдар, силер менен тыбыштарды угабыз, айтабыз дегенбиз. Ал эми тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз. Тыбышты тамга менен белгилейбиз дегенбиз. Эсиңердеби? Тыбышты тамга менен белгилейбиз. Биз силер менен үндүү жана үнсүз тамгалардын жардамы менен муун түзгөнбүз. Келгиле анда чогуу муун түзөлү. Балдар, столдун үстүнөн силер биз өткөн тамгаларды көрүп турасыңар. Келгиле чогуу үндүү тамгаларды өзүнчө, жумшак үнсүз тыбыштарды өзүнчө, жана каткалаң үнсүз тыбыштарды өзүнчө, жана ошондой эле созулма үндүү тамгаларды өзүнчө бөлүп чыгалык. Кана келгиле чогуу иштейбиз. Бул ң тыбышы. Кандай тыбыш, балдар? Жумшак үнсүз. Анда мен оң жагыма коем. Бул н. Кандай тыбыш? Азаматсыңар. Жумшак үнсүз. Муну дагы оң жагыма коем. Бул кандай тыбыш? Ж. Ж. Азаматсыңар. Жумшак үнсүз. Муну дагы оң жагыма коем. Булчу, балдар, кандай тыбыш? К. К. Кандай айтылды? Азаматсыңар. Каткалаң үнсүз тыбыш. Муну мен сол тарабыма коем. Бул кандай тыбыш? Л. Л. Эң жакшы. Жумшак үнсүз тыбыш. Муну оң жагыма коем. Андан кийинки тыбыштарыбызды карайлык. Кандай тыбыш, балдар? Созулма үндүү. Аны мен алдыма коем. О. Кандай тыбыш? Созулма үндүү тыбыш. Муну дагы жаныма алдыма коем. Кандай тыбыш? Азаматсыңар. Кыска үндүү тыбыш. Муну мен жаныма коем. Ч. Ч. Кандай тыбыш? Каткалаң үнсүз тыбыш. Муну мен сол тарабыма коем. Бул жерде дагы силер көрүп турган тамгалар П. П. Каткалаң үнсүз. О. О.
Бул жака койсом болобу балдар? Жок. Бул жакачы? Азаматсыңар? Жок. Анда бул жака болобу? О. Жок балдар, бул жака да болбойт. Бул кыска үндү. Жаныма коем. Бул кандай тыбыш балдар? Азаматсыңар? Созулма үндү. Муну мен астыма коем. Бул кандай тыбыш дедик элек? Ё. Эң жакшы. Йоттошкон тыбыш. Муну кайсыл жерге коеюн балдар? Муну бардык тыбыштардан өзүнчө коем. Бул кандай тыбыш? Азаматсыңар? Кыска үндү тыбыш. Муну мен жаныма коем. Туура бөлүштүрүп алдыкпы балдар? Эң жакшы. Силер дагы тамгаларды туура таанып, туура айырмаласаңар, азаматсыңар. Балдар, силерди алдыда каникул күтүп турат. Жакшы эс алыңыздар. Биз силер менен экинчи чейректеги өтүлгөн темаларыбызды кайталадык. Саламатта калгыла.